Сиз жана жогоруда айттыңыз да, эгерде ошол Ташиев көп нерселерди алдын ала жарыялабай туруп жогорку кеңешке алып келсе, балким баягы жабык эшик артында өтүп кетмей, кумарканалар сыяктуу эле депчи. Эми ошондо менде суроо пайда болуп атат. Ошол сиздер жабык эшик аркасында өткөргөн кумарканаларындагы бир кандайдыр бир мындай мандем жокпу? Мисалы, ошол эле эл билбей калган дагы бир бар. Мындай да, бул кумарканалар жөнүндө мыйзам 8-апрелде каралган. 8-апрелде талкуу болгон. Биринчи окууда палатада караганбыз. Ошол биринчи окууда палатада караганда менде башка дагы бир депутат сураганбыз. Өкмөттүн корутундусу барбы десек, өкмөттүн корутундусу жок деди. Биз беребиз деди. Өкмөттүн корутундусу жок. Мыйзам палатага кирбейт. Анткени өкмөт макулдугун берген жок да. Ошо уруксат берген жок да. Значит, өкмөттүн макулдугу жок болгондон кийин өкмөттүн министрликтерин көбү каршы болгон да. Анан ошол күнү добушка коюлуш керек болчу. Биз аябай сурандык. Ошол эле Аксылбек Шарипов, Төрөбай Зулпукаров, Бакыр Жеттигенов бир топ депутаттар сурандык. Бүгүн ушуну добушка коелу. Анан добуш берип коелу же четке кагалы, чекеге чабалы же өткөрүп алалы дегенчи. Бирок ал күнү алар даяр эмес болчу. Ал күнү даяр эмес болчу. Эмнегедир чочулаштан койбой коюшту, өтпөй каларын сезишти. Демек ошондо эле бүтүндөй бийликтин кызыкчылыгы бар экени оркоюп билип калды. Андан кийинки жумада да бардык, койгон жок. Анан 24-түндө ыңгайлуу учурду таап, ыңгайлуу депутаттарды таап келип, анан кийин койгон өзү эле бул чоң өкмөттүк лобби экенин аныктап койду. Бул эми жанагы депутаттар алар жөнүндө менимче автор эле болуп беришти. А негизги нерсе башка жакта жатат. Анан дагы бир эске сала кетүүчү жагдай, мыйзам талкуу болуп жатканда президент аралашпаш керек. Садыр Нуркожоевич ошо күнү чыдабай мындай комментарий берип жиберди да. Бул анда башка депутаттарга басым болуп калат да. Ал кишиге Садыр Нуркожоевичке баары мыйзам 3 окуудан өткөндөн барат. Кааласа артка тебет, кабыл алат болчу да. Анан мыйзамга комментарий бергенин өзү туура эмес болуп калды да. Өзүнүн кызыкчылыгы бар деген. Анан ал дагы айтып да жибербеди, депутаттардын дарегине дагы бир сөздөрдү айтып жибербеди. Кумаркадар боюнча биз ошо каршы чыктык да, 23 депутат каршы чыкканда чыдап айтып жиберди да биздин дарегибизге, мындай булар популисттер депчи. А бирок чын-чынына келгенде өлкөнүн эртеңкиси үчүн, элибиздин эртеңки келечеги үчүн, жерибиз үчүн пофигист болгончо популист болгон артык да. Анан бунун кумарканалар жөнүндөчү бул улуттук кызыкчылык эмес, бул утулумдук кызыкчылык, убактылуу кызыкчылык болуп атпайбы? Анан экономикалык кызыкчылык болуп атат, эстетикалык кызыкчылык жок болуп атат. Берден мисалы тамчыны киргизе албадык мыйзам мененчи. А эрте ушул мыйзамга толуктоо киргизип, тамчы жана Ош аэропорттору ал жакта да казино чыгат. Жана Бишкекте коюп анан кийинки мыйзамдарды толуктоо менен келе берет, ал жаңы мыйзам болбойт. Бул негизги мыйзамды мындай акырын туризмди өнүктүрүү деген маселе алып кетпей, анан ушул мыйзамдын жетекчиси айтып атпайбы? Бул мыйзам ишке кирсе 1 миллиард сом салык түшөт деп. Калп, карагандай калп. Ал жерге курулуш керек казинолор. Ал 1-2 жылдык мөөнөт алат. Анан кийин алар салыгын төлөп беришет. Аларды салыктан бошотуп коюш да мүмкүн. Булар жаңы иштеди деп баягы каникул берип коюш да мүмкүн. Толгон токой оюндар бар. Булар казинолор Кыргызстанда жадырап жайлап иштеп турган кезде 600 миллион сом түшчү экен. Булардын азыркы негиздемесинде мыйзамдын негизинде 640 миллион деп турат. Анан бирок айтып атат 1 миллиард деп, 1 миллиардты ким эсептеп берди? Анан эгер ушундай эл жол менен кете турган болсок, эгер булар айтып атпайбы, силер Кыргызстанга чыкканда бюджетте акча жок, биз бюджетке 1 миллиард сом акча түшүрөйүн десек, депутаттар, айрым депутаттар каршы чыкты депчи. Эгер биз ушул алар айтып атат да, бул кыргыздарга тиешеси жок, бул чет өлкөлүктөр капырлардын акчасын эчтене аясыңар. Алар келип төгө берсин, силер эмнеге каршы чыгып атасыңар деп бизди чыккынчы көрсөтүп атпайбы? Биз улуттук эртеңки элдин кызыкчылыгын эске алып атабыз да. А эгер ушундай боло турган болсо анда келинде Чолпон атага деле ушундай кылып туруп сойкуканы ачып коёк, кыргыз эркектери кирбейт деп. Түпкө нашаканы ачып коёк, кыргыздар чекпейт деп. Боло бермек беле. Болбойт да бул, бюджетти толтурабыз деп. Эгер ушунун ордуна сен альтернативдик сурушумга өткөндө бир массалык маалымат каражаты сурап атты да. Ай дедим, могу жанагы машиналар жүрбөйбү, терезесин чүмкөп караңгылаткан. Ошолорго уруксат берсең 500 миллион түшөт. 500 миллион сом. Казинода түшкөндөй эле акча түшөт. Казинода түшкөндөй акча түшөт. Андан көрсөк, ошолорго уруксат бергенче бер, каралардын машинасын чүмкөт айдырабыз. Ал жаштардын бардыгы машинасын жанагы тонировка деп коет го, ошо менен айдагысы келет. Ошого уруксат берип койсоң бүт түшөт. Техосмотр деген бар болчу илгери. Кыргызстанда азыр 2 миллиондон ашык унаа бар. Илгери техосмотрдан болчу, ар бир неме ошо машинасы үчүн 500 сомдон аябайт.
Мына 1 миллиард сом ошақта тұрады. Техосмотрда қайта қалуына өкметтің мұрық тоқтамында жоққа шығарып қайта кіргізіп қой. Егерде ушундайлыгын Әрбір машинаның ээси бір жылда 500 сом алу үшін қымбаттар емес. Төлеп береді. Азато улуу табан кылатпайбы, карышкытта кояман кылатпайбы. Бизге түсүнүк эми ачык айтыңыз, ошондо баягы казино курабыз дегендер бир 5-6 эле олигарх болуп атат да турабы? Эми бул мындай да кумарканаларды жапкандан кийин деле булар иштеп атат. Подпольночу. Бирок буну мыйзамсыз да. Мындай мыйзамсыз иштеп аткандан кийин буга уруксат берип коет дагы, эртесин барып туруп штраф салып алып берет да, булар мындайча айтканда төгүп атат. Жарымысын ошону айтам, нелегалдуу бизнес болуп. Анан булар азыр мыйзамдаштырып бергиле, итактын иштетип атасызга, жапкандыр жоксуган. Анан көчө ачык эле бергиле. Биз мында ачык эле төлөйүк, ачык эле болот деп. Анан чын айтканда бул кумаркана деген өзү бул аңгилик да. Аңгилик менен баңгилик бир тууган да. Бул деле терроризм сыяктуу бул коркунучтуу улут үчүн коркунучтуу оору. Бул азарт, кумар. Анан айтып атпайбы, эми арак деле, тамеки деле, булардын бардыгы эле кумар да депчи. Эми эркек болгон жерде эрмек болот. 2 киши отуруп алып пиво ичиши мүмкүн, 100 грамм ичиши мүмкүн. 2 киши, 4 киши отуруп алып туруп, такситтер отуруп алып туруп, карта ойноп калат, нард ойноп калат, обедтен тимончу. Эми алар менен кумарды неме кылбаш керек, салыштырбаш керек. Кумар деген бул таптакыр башка. Кумар деген азарт деген оорукчан, адам ооруйт. Ага кирдиң бүттү чыгышың кыйын. Ал деле сен мындай көз карандылык биргүт. Анан мисалы эми картаны ким ойнойт? Депутаттар баарыбыз ойнойбуз картаны. Эрмекте ойнойбуз. Анан эми эркек болгон жерде эрмек болот. Анан ошону деле силер мына арактан деле түшүп атат, тамекиден деле түшүп атат. Эмне үчүн бул кумардан түшпөш керек дегенде, эми аларды салыштырып болбойт. Ал бүткүл дүйнө жүзүндө бар да. Кумарканалардын менен башка азарт оюндары менен мындай нарды, шахмат, мисалы шахмат ойноп деле байге сай ойной берсең болот. Туурабы? Шашка ойноп деле кел 50 сомдон ойнойбуз, 20 сомдон ойнойбуз деп кызыкчылык кылып ойносой берсең болот. Эми ал таптакыр башка да. Анан ошо кумарканалардын артында акчанын артында башка да кызыкчылыктар бар. Башка кызыкчылыктар, мисалы ал жактан түшкөн акчалардан атайын мисалы жана неме деп коет, каралар деп коебузбу, преступный мир деп коет да. Ал жакка дагы кумарканалар өздөрүнүн немесин төлөп берип турат. Ал бүткүл дүйнөдө деле белгилүү ал. Кумарканалар, банки менен, аңги менен шугулдангандар өздөрүнүн пайыздык көлөмүн төлөп берип турушат. Бул дагы ошого негизделип баратат. Конечно, ошондой эле. Бунун артында чоң күчтөр бар деп аткан. Ошондой күчтөр да бар. Анан айтып атпайбы, бул эң негизгиси эле туризмди өнүктүрүү депчи, эми. Султан э? Бул султан. Эми ошол карта ойногон келген киши көлгө түшпөйт. Тамчыдан ошо көлдү карап коюшу мүмкүн. Жалаң дүйнөдөгү эң чоң криминалдар келет, өздөрүнүн менчик самолет менен учуп келет дагы. Ошондо анан ал жерде сойкулук болот. Ал жер кумаркана болгон жерде бангилер сатылат. Банги заттар бар сатылат. Кыргыз жарандары кирип ойнай албайт деп кандай кепилдик болушу мүмкүн? Ошо таң каласыздар, ошо кыргыздарга киргенге тыйым салат. Кыргыздар кайсы жерге кирбейт? Кыргыздар любой жерге кирет. Алда кордойго барып туруп эле казактардын айди картын алып алсаң болот. Толтура биздин Россияда орустардын жаран, кыргыздын жарандары чыгып эле орустардын жарандарынан алардын баары келет. Анан ошол жерде иштеп атырдым эле иштей берет. Эми аны ким көзөмөлдөйт? Өкмөт өзү көзөмөлдөп, өкмөт өзү кызыктар болсо өзү көзөмөлдөмөк беле. Анан ал болбогон сөз. Кыргыздар кирбейт, кыргыздар ойнойт. Бул только чет өлкөлүк. Кыргызстанда болуп атса, кыргыздар кирбей коебу? Еще как кирет?